Мен Россиянын жаранымын, балдарымды метрикасы Кыргызстанга каттата албай жатам. Ар бир балага 15 000 сомдон айыппул төлөгүлө деп жатат дейт. Штраф деп жазыптыр эми, айыппул. Үчөөнө 45 000 төлөшүм керек экен дейт. Бул Кыргызда гана болот. Бул Кыргызда гана болот. Кыргыз жараны келип өзүнүн баласы өзүнүн айылына каттоого тургузайын десе, ар бирин 15 000 төлө деп турган, бул Кыргызда гана болот. Россияны көрүп атасыздар, кайдан келсең ошондон кел, орус болгон болсоң, келип Россияга келип катталып атат. Ана караңыздар, 144 миллион калкы бар Россия бүтүндөй ааламдан орус жарандарын жыйнап атат. А биз 4 миллион кыргыз чачырап кеттик, дагы бир 3 кыргыз баласын алып келип каттайын десе, акча бер деп. Алкымыңа тыгылсын ошол сураган акчаң деп айтам. Башка не деп айтайын? Адам мигрантмын дейт, бир демилге менен чыгам, макул болсоңуз, биз шайлоо таза өтпөгөнүнө өкүнөбүз. Сиздин өмүрүңүз өтүп баратат. Чечкиндүү аракет кылып чыкпайсыз. Биз жаштар жетер жериңизге жеткирели дейт. Эми бул Анарбек мырза, ниетиңизге рахмат. Ар бир адам, ар бир эл өзүнүн жүргүзгөн күрөшүнө жараша болот. Момундай болуп туруп эле жана эрдик көрсөтүп, тилек көрсөтүп койгонуңузга ыраазычылык билдирем, бирок жалпы эл даяр болуш керек. Менден көпчүлүк журналисттер сурайт, шайлоого даярсызбы? Мен даярмын, бирок эл даярбы? Десем, эл кандай даяр болуш керек дейт. Өзүнүн напсиси менен күрөшкөнгө даярбыз биз. Ошол 500 сом үчүн кече айылга бардым. Кара Суу районунан жаңарык Сабай деген айылдан мугалимдер келип айтышып атат да мага, ушу 500 сом десе чуркаптырбыз, өзүбүзгө убал жок дейт. Аны эмнеге айттыңыз мага? Эмнеге келдиңиз? Эми ушуну кантип оңдойбуз дейт. Эми келишпестиктерди экөө дос 23 жылдан бери шилекей алышкан достор. Ошолордун өздөрүнөн сураңыздар, мен алар үчүн жооп бере албайм. Эмнени бөлүшө албай атат, эмнени талашып атат, кайсы жерден пикир келишпей калды. Себеп жетекчи болгондон кийин баягы чөмүч ошонун колуна тиет да. Анан чөмүч кимдин колуна тийген болсо, чөмүчтө эмне чыккан болсо өзүнүн табагына салат да. Анан тиги табакка салып жүргөн киши дагы менин табагым бош калды десе, кийинкисин аласың деп, ушундай да, мен жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө. Анан башка саясий же болбосо баягы ушунун көчүн улантам деп кетип бараткандан кийин ошонун эле көчү уланып кетип баратат. Ошол эле көч. Бул кандай көч? Бул мыйзамсыздык, адилетсиздик, бардык нерсе пара менен чечилүү, коррупциянын туз чокусуна чыгуу, тек гана баягы жүздөр гана алмашты. Жасалып аткан иштер андан бешбеттерге. Экөөнүн көчү бир эле. Мен 1 жыл башта айтканмын, ошол эле көч уланат, ошол эле жол менен кетебиз дегендей болду. Эмне өзгөрдү? Өзгөргөнү тиги кишинин сырткы көрүнүшү гана өзгөрдү. Чач, прическа өзгөрдү. Баскан турган өзгөрдү. Ааламды бүтүндөй ээлеп алгандай болуп, мындай бир көз караш өзгөрдү. Башка эмне өзгөрдү? Биз кыргыздар кызык экенбиз да. Укмуш жакшы кетип баратат, аябай жакшы кетип баратат. Ушул келген келинди мактагандай кылып мактап отуруп, чалкасынан кетиребиз да, анан кеткенден кийин тепкилейбиз. Атамбаевчы дагы эмне деген сөздөрдү айтпадык биз. Үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, бул бүгүнкү замандын манасы дегенге чейин барган биз. Мына кеткенден кийин не кылып атабыз? Мен ошол турган мезгилинде айтам, кеткенден кийин сөз айтпайм, билесиздер. Малайзиянын премьер-министри Махатхир Мохаммадты көрдүңүздөр. 7 күндүн ичинде 50 миллиард долларды кустуруп, казнага төктүрүп койду. 7 күндүн ичинде. А биздикилерге убакыт бер. Кайсы канча убакыт берет? 6 жыл. Мына ошол 1 жыл болот мына жакында. 1 жылдын ичинде көзгө көрүнөр эмне маселе болду? Мен Өзбекстан президенти мисал келтирип айттым эле. 3 айдын ичинде 3 мамлекетке сапар жасады. 40 миллиардка жакын акча алып келип төктү Өзбекстанга. 40 миллиардка жакын. Алар кайсылар? Кытайга бир сапар жасады, Россияга бир сапар жасады, Америкага бир сапар жасады. 40 миллиард инвестиция алып келди. А биздики кетип эле атат, чакырган жерге барып эле атат, 2 пияла чай ичип келди дейт, 1 чашка кофе ичип келди дейт. Бирдеме келдиби Кыргызга? Келбейт. Дагы бир жолу айтам, келбейт. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, 1 жыл башта президенттик шайлоодо айттым эле. Бу киши көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөрдү жасай албайт. Аны үчүн чечкиндүү бир азамат болуш керек. Жаңылабы, жаңылбайбы, ар бир баягы кыргыздын жакшы бир сөзүбүз бар. Шок болбосоң жок бол дейт. Эт менен челдин ортосунда балбырап, салбырап жүргөн кишиден эч качан бир нерсе чыкпайт, ишенип коюңуздар.
Чыгарып да жыргатпайт. Эми ечен жылдар өттү, ечен жылдан бери саясатта дейт, тажрыйбасы мол деп эле кыйкырасыңар, тажрыйбасы мол болсо, ал же бул окуялар боюнча эки ооз сөз эсиңерде барбы? Силер жаман көрүп тепкилеп аткан саясатчылардын жакшыбы, жаманбы, жаңылдыбы, туура айттыбы өзүнүн көз караштары бар. Коррупцияга каршы күрөшө албайт дедиңиз эле, эми күрөшүп атабы? Алардын камалышы башка маселе, алар кызматка келе элек кезде эле камалыш керек эле. Кеп анда эмес. Кеп камалып аткандар кимдер дагы, камап аткандар кимдер? Ойлонолу да, мында ой жүгүртөлү да. Камап аткандар тазабы? Эмне үчүн камап атат? Эртең булардын ордуна башкасы келет дагы, булар да камайт. Анан жүрөр эле кубанып, коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп. Очойгон карыз ичиңде кала берет. Алар 2-3 ай, 4 ай, 5 ай отуруп алып чыгып кете берет. Мына азыр Батукаевди ким чыгарды деген суроону коёбу кыргыз? Койбойт. Кече учак түшкөн, учактын ээси ким экен деген суроону коёбу? Койбойт. Унутту кыргыз. Мына көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Ошондуктан биз салтка айландырып алсак туура болот. Бардык суроолоруңуздар болгон болсо, ошол жерге жыйналып, биринчи ооздон кабыл алсаңыздар болот. Кандай суроолоруңуздар болсо, мен жооп бергенге даярмын. Мына мен барып тамак ичкен жерге кече аябай кадр деп айтып калбадыңызбы? Ушунчалык түркөй дөдөйлөр келип калган да. Ошол мен отурган жерге барып сааттын ичине уктурма аппарат, угуучу аппарат коюп койду. Ушун мен экинчи жолу болду. Биринчисин койду эле, батарейка ысып кетип эрип түшүп кеткен. Эми кече дагы дөдөйлөр келип тур дагы ошол сааттын аркасына берди. Эми бул айбандык да. Бул кызылдай айбандык. Азыр бүткөнүңөрдөн кийин мен сүрөтүн көрсөтүп берем силерге. Бул деген кандай деңгээлге түшүп калды бул кыргыз атайын кызматкерлер? Сен мени жакшы көрөсүң, кел иштей бер деген. Ошондуктан мен айтам, биздин байлыгыбыз комтөрдүн алтын эмес. Биздин байлыгыбыз жердин астындагы темир же көмүр эмес. Биздин байлыгыбыз жердин үстүндөгү жүргөн эл. Биздин балдар, биздин неберелер.